Кыргыз тили 2 класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Баарыңарга жагымдуу маанилүү тартуулоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алгыла. Бул бүгүнкү сабактын темасында баштаардан мурда сөз түркүмдөрдү эстешибиз керек. Бул сөз түркүмдөр менен байланыштуу. Бүгүнкү сабактын темасы заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндоочу болушу деген темада карайбыз. Эми заттын аты дегенде, заттын атын билиш үчүн биз сүйлөмдө кандай суроолорду берчи керек заттын атын билиш үчүн. Мына биринчи ошого токтолсок, андан кийин бул жерде байкасаңар балдар, баяндооч деп турат. Карагыла, баяндооч. Баяндооч бул сүйлөмдүн баш мүчөсү. Ал эми зат болсо бул сөз түркүм. Экөөнүн кандай байланышы болушу мүмкүн балдар, ошого көңүл буруп биринчи ушул нерсени чечип алсак, андан кийин бизге түшүнүктүү болот көп нерсе. Сүйлөмдөн заттын атын билиш үчүн биз көбүнчө ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроону беребиз. Ким деген суроону биз көбүнчө жандуу зат адамдарга беребиз. Ошондой эле жандуу заттардан малдар, жан жаныбарлар бар, канаттуулар бар, аларга биз эмне деп беребиз кыргыз тилинде. Ошол эле учурда сүйлөмдүн бул зат сөз түркүмүнө киргендиктен, ал эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрү баяндооч болуп эсептелинет. Эми карагыла, сүйлөмдө биз эни табыш үчүн биз дайыма кайсы сөз түркүм суроосун беребиз балдар? Биз зат атоочтун суроосун беребиз. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деп сүйлөмдүн ээсин табыш үчүн. Ал эми сүйлөмдүн баяндоочун табыш үчүн кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү табса, эмне кылды, эмне болду, эмне болуп жатат. Эми бул жерде заттын атын билдирген сөздөрдүн сүйлөмдө баяндоочу болушу, сүйлөмдө заттын атын деп атат. Ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроого жооп берип туруп эле, бирок кыймыл аракет баяндооч болуп калышы эмне себептен экен, жана кайсы учурда зат атоочтор баяндооч болуп сүйлөмдө калышат. Ошол боюнча кененирээк маалымат аласыңар балдар. Биринчи сабактын максаты менен таанышып алгыла. Кичине максатты татаалар кылып койдум окшойт, бирок көңүл бурсаңар, жакшылап көңүл бурганга аракет жасагыла. Заттын атын билдирген сөздөрдөн сүйлөмдө баяндооч болушун билишет. Азыр эле мен теманы мен силерге жакшы эле маалымат бердим балдар. Эгерде сөз түркүм зат атоочту жакшы билсе, алар сөз түрдө, ал эми баяндоочтун суроосуна кандай экендигин билсе, анда алар сөз түрдө бул экөөнүн ажырата алат. Анан өткөндө биз 2-класстын кыргыз тилинен жаңылгандан кийин деген текстти баштаган болчук, бирок аягына чыккан эмеспиз балдар. Ошол текст менен толугу менен таанышабыз, суроолордун тегерегинде иштейбиз. Эмне себептен текст ушундай аталып калганы менен боюнча дагы маалымат аласыңар. Андан кийин сүйлөмгө жана тексттин мазмунуна талдоо жүргүзө алабыз балдар. Өз ойлорун эркин, далилдүү сүйлөөгө үйрөнөбүз. Өз ойлорубузду айтып, бири-бирибиз менен ой бөлүшкөнгө аракет жасайбыз. Бири-бирибизге көмөктөшүүгө, пикирин угууга жана сыйлай билүүгө, ар бир айтылган ойду баалай билүү менен бири-бирибизден тарбия алабыз. Мына бүгүнкү сабактын максаты мына ушулар болуп эсептелинет балдар. Анда эмесе биринчи мен силерге кайталоо иретинде суроолорду бергим келип жатат. Бул жерде мен 3 суроо койдум, ошол 3 суроого жакшылап көңүл бурсаңар балдар. Эгерде кимде ким жанында иштептери болсо, иштептериңерди ачып отуруп, өткөн темаларга көз чаптырып болот балдар. Карагыла, эми бул сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? Мен силерге буга чейин дагы айтып кеттим, сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? Сүйлөмдүн ээси менен
биз сүйлөмдүн ээсине кыргыз тилинде сөз түркүмү болгон зат атоочтун суроосун сүйлөмдүн ээсине беребиз дайыма. Алар кайсы суроо элер балдар, эгерде кимди ким эстесеңер, иштептериңерге жазылган болсо, эсиңерге салдыңар болуш керек деп ойлойм. Сүйлөмдүн ээсине кыргыз тилинде сөз түркүмү зат атоочтун ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорду беребиз балдар. Анан сүйлөмдүн баяндоочу деген эмне? Сүйлөмдүн баяндоочу деген эмне? Кыргыз тилинде сөз түркүмдө сүйлөмдүн баяндоочунун эч иштери аткарат. Эч сөз түркүмдөр алар сүйлөмдө дайыма сүйлөмдүн аягына келет дагы кыймыл аракетти көрсөтүп берет. Эмне кылды, эмне болду, эмне кылып жатат, эмне болуп жатат, эмне болот деген суроолордун тегерегинде биз эмне кылат экенбиз? Сүйлөмдүн баяндоочун сүйлөмдүн ичинен таба алат экенбиз. Адам аттар кандай суроого жооп берет? Көңүл бургула балдар, мен жана да сабак башталардан ардын мен силерге бир жалпы маалымат берип кеттим, айтып кеттим. Адам аттар кандай суроолорго жооп берет? Адам аттарына кыргыз тилинде биз орус тилинен сөздөрдү айырмаланып турабыз. Орус тилинде адамдын атына деле, иттин атына деле, мышыкка деле биз алар ким, кто деген суроону берип жүрөт, ал эми бере берет. Ал эми кыргыз тилинде болсо, мисалы ит, мышык, ошол эле уй, койго ким деген суроо бере албайбыз орус тилинде болуп. Кыргыз тилинде адам аттарына гана суроо берилет дагы ким деген суроо гана берилип келет. Мына жалпы суроолорго жооп бере алып болуш керек. Кимде ким тапкан болсо, кимде ким иштептеринен тапкан болсо азаматсыңар балдар. Андан кийинки азыр теманын өзүнө боюнча маалымат алсак балдар. Айрым учурларда заттын атын билдирген сөздөр ээнин алабалын билдирип, баяндооштун милдетин аткарат. Алар ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолор берилет. Мына бул суроолор боюнча азыр сабак башталгандан бери эле маалымат алып келатабыз балдар. Эгерде кимде кимге дагы түшүнүксүз болуп жатса, унутуп калам десеңер, иштептериңерге жазып алсаңар болот, силерге ал үчүн убакыт берилет. Эми сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөттө биз кимди көрүп турабыз? Мына көрдүңөрбү? Мен сүйлөмдүн ээсин, өзүнүн силерге эмнесин берип атам, кайра элечи суроосун берип атам. Кимдин сүрөтү? Баланын сүрөтү, эми кара, ким? Асан. Асан мыкты окуучу. Мынакей, сүйлөмдүн ээси Асан болду. Эми бул жерден баяндоочу кантип болуп калып атат? Асан мыкты окуучу. Эгерде эсиңерде болуш керек, сүйлөм баяндоочу дайыма сүйлөмдүн аягына келет да, ошол болуп жаткан кыймыл аракетти толугу менен ишке ашырганын аракет жасайт. Кыймыл аракет, мисалы, Асан мыкты окуучу деп туруп, кыймыл аракет окуучу деген сөз менен кыймыл аракет белгиленип жатат. Андан кийин ким? Карагыла. Суроо бердиге ким? Асан ээси сүйлөмдүн, ким? Окуучу, баяндоочу болду мынакей. Андан кийин бул кайсы сүрөттү көңүл бургу? Арстан, бул жанагы жапайы жаныбарлардан эң күчтүүсү деп айтсак болот. Арстан күчтүү жаныбар. Карагыла балдар, арстан күчтүү жаныбар. Эмне? Арстан, көрүңөр, кыргыз тилинде биз ким деп суроо бербейбиз. Бул тирүү жандык. Орус тилинде буга ким? Арстан кто деп суроо бере берет. А бизде кыргыз тилинде антип суроо берилбейт. Эмне? Арстан ээси, эмне? Жаныбар, баяндоочу. Сүйлөмдүн баяндоочу болду. Андан кийин мындай сүйлөмдөрдө баяндооч менен ээн ортосуна сызыкча коюлат. Көрдүңөрбү? Э менен баяндооч ортосунда кайсыл учурда сызыкча коюлат экен? Буну дагы көңүл бурушуңар керек балдар. Эгерде баяндоочтун өзүнүн суроосуна жооп берип, эмне кылды, эмне болду, эмне кылып жатат деген суроолордун өзүнө жооп берген сөздөр келип түшсө, ал жерде дайыма эле сызыкча коюла бербейт.
Ал эми кайсыл учурда коюлган карагыла. Ошол эгеле берип жаткан суроолорду кайра эле биз ошол баяндооч сүйлөмдүн аягына келип, бирок энин суроолору берилсе, ошол учурда биз эмне кылат экенбиз? Сызыкча коюлуп калышы мүмкүн экен. Мүмкүн эмес, толук түрдө коюлат. Бул жерден карагыла, мисалы, биздин акылыбызга акыл кошкон китеп. Көңүл бургула. Бул жерде сүйлөмдүн ээсин тапканга аракет кылгыла дагы, мына сүрөттө көрүп турасыңар, китеп деген бул өзүнчө эмне кылып турат? Сүйлөмдүн ээси кайсы болушу мүмкүн? Таба алат болушуңар керек деп ойлойм. Эмне деген суроону берсек эле сүйлөмдүн ээси келип чыгат, балдар. Карагыла. Эмне акыл? Эмне кылган? Кошкон китеп. Менен баяндоочунун ортосуна эмне коюлду, балдар? Сызыкча коюлду. Так, андан кийин адамды адам кылган эмгек. Жаз жарыш, күз күрөш деп турат. Карагыла. Бул жерде адам, ким? Адам, эмне? Эмгек. Бул бул баяндооч, эми баяндоочусуна сызыкча коюлду. Күз күрөш, эмне күз, эмне күрөш. Эми бул жерден силерге айтып кетчү нерсе, бир жакшы нерсени эске алышыбыз керек, балдар. Бул жерде бизде жанагы кыргыз тилинде инчи деген мүчөнү биз дайыма эле жаза бербейбиз, биринчи, экинчи дегенде биз дайыма сызыкча колдонобуз. Эми бул жерден карагыла. Биздин акылыбызга акыл кошкон бул китеп деген. Бул деген сөз бул жерге келе турган болсо, биз мынакей, эгер сөз менен айтканда, бул жерге сызыкча эмен баяндоочусуна коюлуп кетти. Бул жерде да ушундай көрүнүш болуп турат, балдар. Иштептериңерге жазып алсаңар болот муну сөз түрдө, балдар. Бул силерге керектүү маалыматтар. Эми азыр силерде ой жүгүртүүңөрдү текшеребиз, канчалык деңгээлде силер таба алат экенсиңер буну. Кайтып келди өрдөк каз, кайсы мезгил тапчы? Бат деди. Айлана бүт алтын түс, айтчы билсең ал. Кана, балдар. Бул жерде да мынакей баяндоочунун кызматын аткарган сөздөр кетип атат. Ага да көңүл бурушуңар керек. Кайтып келди өрдөк каз, кайсы мезгил тапчы? Жаз, жаз мезгили. Жаз мезгилинде бардык канаттуулар учуп келип баштайт бизде. Анан кийинки табышмак: айлана бүт алтын түс, айтчы билсең ал алтын көз. Кимде ким тапкан болсоңор азаматсыңар, балдар. Андан кийин эми биз бул табышмактарды эгерде ким жазып алсаңар да болот, бири-бириңер үчүн кийинки кайталоо сабагында да керек болуп калышы мүмкүн, балдар. Эми азыр биз өткөн тема боюнча жаңылган деген текстти баштаган болчубуз өткөндө. Эгерде кимде ким өткөн сабакты эстесеңер, балдар, өткөн сабакта бул тексттин башы кандай болгон? Эсиңерде бар болуш керек деп ойлойм, балдар. Анда эмесе, эгерде эсиңерде бар болсо, биз андан ары уланта беребиз. Бул текстти суроолор аркылуу толуктап, анан ары дагы толуктоо менен эстейбиз деп ойлойм. Сүрөткө көңүл бургула. Бул бала ар бир жылда билесиңер да 12 ай бар, ошо 12 айды дайыма алмаштыра берчи. Анан дайыма эле эмне үчүн, эмнеге, эмне үчүн мындай деген суроолор көп берчи. Жаңылыштыгы ошодон болчу. Ошол боюнча азыр мен силерге андан аркы текстти окуп берем. Силер дагы кунт коюп окугула дагы. Анан суроолорду бергенде чогуу иштешкенге аракет жасагыла. Күн жогору көтөрүлүп калган. Айлана мемиреп турат. Эки кара чыйырчык тиги маңдайкы бакка конуп алышкан. Өздөрүнчө кеңеш курган сыяктуу алмак-салмак чыйпылдашат. Алардын тилине түшүнүшүнөн бетер Таалайбек өз убакытка тиктеп, өз
аз убакытка тиктеп калды. Сонуңду айтчы, ал эмне экен? Сонуңду айтчы, ал эмне экен? деген суроону коюп жатат балдар бул жерге. Сыртта атасы экөө гана болчу, бирок башка бирөөлөр анын сөзүн угуп койчудан бетер Жакыпка жакын келип, басыңкы үн менен айтты: Ата, кулагыңды тосчу. Жакып эңкейди эле Таалайбек атасынын моюндан алды. Өзүнүн боюна тең келтирүү үчүн дагы ылдый тартты да угулбас үн менен сүйлөй баштады. Ата, шыбыр-шыбыр угуп жатасыңбы? Кийинки эки сөзүн көтөрүнкү үн менен айтты. Ооба. Мени ойнотчу. Макул, кандай оюн? Чана тептир. Чананы кышында кар көп жааганда тебет. Карабайсың, жерде кар жок. Анан чана тебем. Чана сүрөлбөйт, машинаңды теп. Ананайын, чанам жакшы, акылың барбы? Бар, ошон үчүн чанамды тептир деп жатам. Жакып канча айтпасын, Таалайбек кежирленип туруп алды. Эми балдар, бул жакка көз чаптырсаңар, эшиктеги аба ырайын мен баш жагында мен силерге айткам, бул текст өткөн сабакта өткөнбүз. Бул бала жөнүндө, бала менен атасынын экөөсүнүн ортосундагы маектешүү кетип атат. Ал дайыма эле бир жылда 12 ай бар, 12 ай бири-биринен кантип айырмаланган атасы дайыма айтса деле, бирок эмне кыла берчи, жаңылай берчи. Бул жерде сүрөттө карап турсаңар, сүрөттө бизде жаз мезгили берилип жатат. Жаз мезгили берилип жатат дагы, чымчыктар сайрап, канат келген куштардын баары келип калган, күн жылып калган. Бирок ошого карабастан карагыла, бул жерде бала эмне деп атасына кыйнап жатат. Атасына Таалайбек эмне кылып атат? Мени немеге чанага сүйрө деп атат, эшикке. Ал эми атасы болсо эмне деп атат? Азыр балам, кыш мезгили эмес, азыр жаз мезгили деп түшүндүрөт. Кыш мезгилинде чана азыр. Мен сени чанага сүйрөй албайм. Себеби дейт, эмне кылат дейт? Чанага сүйрөгөнгө болбойт. Эшикте кар жок. Азыр жаз мезгили келди. Бирок ошого карабастан жок. Чана деген сүйрөлүш керек деп эмне кылып атат? Макул болбой жатат. Ошондо бул бала эмне кылып атат? Бир жылдагы 12 айдын жыл мезгилдерди бири-бири менен айырмалай албай жатат. Ушул боюнча эмне үчүн жаңылат деген текстин аты ошол себептен ушундай аталып калган. Эми суроолордун тегерегинде иштеп көрөйүк балдар. Суроолор силер үчүн берилип жатат. Эмне үчүн Таалайбек жыл мезгилдерин билбейт деп ойлойсуңар? Силердин оюңар боюнча жыл мезгилдерин эмне үчүн ажырата албайт? Себеби ал балким кичинекей болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен балким ага ата-энеси толугу менен түшүндүрүп берген жок. Жазында күн мындай болот, кышында мындай болот. Бирок өткөн текстте эгерде кимдеги эместеген болсо, аябагандай бул текстти атасы баласы менен сүйлөшкөндө жыл мезгилдеринин ортосундагы айырмачылыктарды айтып берген болчу. Дем алыш күнү кандай окуя болду? Карагыла, дем алыш күнүндө кандай окуя болду эле? Дем алыш күнүндө булар дайыма атасы буну кышкысын эшикке эмнеге алып чыкчы? Чанага сүйрөп эшикке алып чыкчы. Таалайбек айланадан эмнеди байкады? Карагыла. Таалайбек жаз мезгилинде жалбырактар жашыл тартып, бүчүр байлап, жердин бетинин баары чөптөр чыгып, гүлдөр чыгып калган байкады, канаттуулардын учуп келгенин байкады. Бирок ошого карабастан эле кыш мезгилиндеги жана чанасын эстеп эле кайра атасын кыйнап баштады. Атасынын кулагына эмне деп шыбырады? Кана балдар, атасынын кулагына бул эмне деди? Эшикке чананы алып чыгайык дагы, эмне? Мени чанага сүйрө деп атасына. Эгерде бул жерде диалог кетип жатат, ата шыбыр угуп жатасың дейт. Кийинки экисине көтөрүп мен ойнотчу деди. Макул, анда оюн, чана тептир дейт. Ошондо мен эмне кыл дейт? Кыш кетип жаз келип калса дагы жана кышындагы чана тепкен оюнун
ойнот деп атасы жөнүндө ошол боюнча сүйлөштү балдар. Ал эми балдар силер ар бир мезгилде айырмасын билесиңерби? Билет болушуңар деген ойдомун. Эгерде текстин кимдигин толугу менен жакшылап уккан болсо, анда силер бул боюнча бир жылдагы 12 айды бир жылдагы мезгилдерди 12 ай бар, 12 ай жаз, күз, кыш, жай мезгилдеринен турарын ажырата алдыңар болуш керек деген ойдомун. Аны эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти балдар. Үйгө тапшырма сүйлөм түзөбүз. Сүйлөмдү сөз түрдө заттын атын билдирген сөздөрдү катыштырып, мен баягы ушунун ортосуна сызыкчаны коюу менен түзгөнгө аракет жасагыла. Эмесе саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты.